Алдыңкы жылдары Кыргызстанда кайсы бир тармакты өнүктүрүү үчүн, маселен, бир мекеменин курулушу же калкка кызмат көрсөтүү жаатында жаңылык киргизүүгө каражат табуу маселеси кыйын болуп келген. Эми мындай маселелерди мамлекет менен жеке сектордун кызматташтыгы аркылуу чечүү тажрыйбасы ыкчам ишке ашырыла баштады. Маселен, жеке ишкерлер өз каражатын ири долбоорлорго инвестиция кылса, ал эми мамлекет буйрутма берүү менен бирге ага кепил да болуп берет. Мамлекеттик жеке өнөктөштүктү өнүктүрүү жана анын потенциалын пайдалануу маселеси өкмөттүн биримдик, ишеним жана жаратмандык программасында камтылган. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекеттик жеке өнөктөштүктү алдыга жылдыруу боюнча мамлекеттик мекеме жетекчилеринен активдүү ишти талап кылып, анын алкагында келечектүү ири долбоорлордун санын көбөйтүү керек деген тапшырманы койгон. Мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында ишке ашырылып жаткан ийгиликтүү долбоорлордун бири тууралуу кабарчыбыз Нургүл Жумабекова айтып берет. Кыргызстан барган сайын бизнес менен пайдалуу шартта иштегенди өздөштүрүүдө. Ишкер долбоордо эки жактын тең кызыкчылыгы сакталгыдай бардык талапты шарттаган мамлекеттик жеке өнөктөштүк мыйзамы кабыл алынган. Бирок ишкерлерде баары бир кандайдыр бир тобокелчилик болгондуктан мыйзамдын анык маңызын түшүнүүгө убакыт керек дейт адистер. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк мыйзамы 2012 жылы кабыл алынган. 3 жылдан кийин Кыргызстанда мамлекеттик жеке өнөктөштүк шартында алгачкы долбоорго кол коюлган. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк деген бул эмне? Бул мамлекетте бар имараттарды, жерди, инфраструктураны, мамлекеттик мындай айтканда бир кызматты аткаруу бир укугун колдонуп, жеке өнөштүк өзү мындай башкарууга кирип, өзүнүн акчасын салып, ошол кызматтарды ишке ашырат. Муну түшүнгөнгө убакыт керек да. Буюрса биз ушундай бир этаптан өттүк, мына 3-4 жыл. Азыр түшүнүк көбүндө пайда болуп калды. Мамлекеттик органдарда, бизнесте МЖÖ деген эмне? Мындай долбоорлордун бири мамлекеттин менчигиндеги Кызыл Кыргызстан кинотеатрын куруу боюнча келишим. 1950-жылдарда Аксай мейманканасына уланып салынган чакан кинотеатр авариялык абалда. Азыр көзгө комсоо көрүнгөнү менен жакынкы 4 жылда бул жерге заңгыраган бизнес борбор курулат. Эски мейманкананы сатып алган ишкерлер менен ошол имараттын биринчи кабатын балдар үчүн кинотеатр ачып берүү келишими түзүлгөн. Бул маданият тармагындагы дагы мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде ишке ашып жаткан алгачкы долбоор. Жакынкы айларда эски имарат талкаланып, жери тегизделе баштаса, андан соң курулуш жумуштары башталат. 4 жылдан 22-жылы Кудай буйруса, ошол чоң бизнес-центрдин алдында балдар үчүн кинотеатр болсо, биз үчүн абдан жакшы да. Бул проект биз үчүн абдан жакшы болду. Бизден бир дагы сом, өкмөттөн бир тыйын дагы каралбайт. 150 орунга сүйлөшүп атабыз. 150 орундук зал болот, фойеси болот, сан узулдары болот, балдар эс алып ойной турган жери болот. Ошол проектлердин баардыгы биринчи этажга кирди, Кудай буйруса. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк шартында ийгиликтүү ишке кирген экинчи чоң долбоордун бири Бишкекте гемодиализ борбору ачылды. Башкы максат бейтаптарга сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүү. Себеби учурда Кыргызстанда бөйрөк кемтигине же бөйрөктүн өнөкөт илдетине чалдыккан бейтаптардын саны 1400гө чукул. Анын 592си бюджеттик негизде же акысыз. Ал эми 800гө жакыны милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду аркылуу гемодиализ алышат. Гемодиализ кызматташтыгы долбоору мына Бишкекте ачылып атат. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, бул борбор бир эле мамлекеттик жеке өнөктөштүктө Кыргыз Республикасында гана эмес, Орто Азиядагы медицина тармагындагы эң алгачкы долбоор болуп эсептелет. Биз ушул менен сыймыктанабыз. Калган бейтаптар жеке клиникалардын кызматын колдонууга аргасыз. Жан айласын таппай жеке медициналык жайга кайрылгандардын баарына эле дароо гемодиализ даяр эмес. Акчаңды көтөрүп келген күндө дагы кезек деген бар. Өмүр үчүн алпурушуп жүргөн бейтаптардын көйгөйүн чечүү максатында ачылган гемодиализ борборунда 283 бейтап акысыз дарыланууда. Борбордогу бул мамлекеттик жеке өнөктөштүк шартында ачылган экинчи гемодиализ борбору. Буга чейин Жалал Абад шаарында ачылган. Жакынкы убакта Ош шаарында да ушундай эле борбор ачылганы турат. Бул 3 борбордо жалпы 88 гемодиализ аппараты болот. Процедура гемодиализа это. Тилекке каршы гемодиализ алуунун сапаты абдан жакшы эмес. Ошондуктан мамлекеттик жеке өнөктөштүк шартында бейтаптарга сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүү максатында саясий чечим кабыл алынып, гемодиализ борбору ачылды. Бул алгачкы ийгиликтүү тажрыйба.
Бүгүнкү күндө мамлекеттик жеке өнөктөштүк шартында иштөөнү каалаган ишкерлерге ар кандай багыттагы 16 долбоор сунушталып жатат. Алардын көбү дээрлик даяр болуп калган долбоорлор. Бул ангиографиялык жабдууларды алуу, томография, соода логистикалык борборлорду ачуу, бала бакча, мектеп, жолдорду куруу боюнча сунуштар. Аэропортту жаңылоо долбоору да бар. Жакында Бишкекте электрондук билет системасы киргени турат. Документтер жасалып атат, техника, экономикалык негиздеме жасалып атат. Электрондук билеттерди берүү боюнча Бишкек шаарында азыр уже тендер жарыяланып, буйруса жакында утуучу такталса, буйруса ал долбоордо иштеп кетет деген ойдобуз да. Андан тышкары өзгөндү кайра мындай тегеренип өткөн мындай айланма акча төлөп ушундай жол курулуп атат. Жана ат башыда соода логистикалык борборду куруу боюнча МЖÖ долбоор жарыяланды. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк шартында иштөө чет мамлекетте мыкты колго алынган. Инфраструктуралык долбоорлорго, социалдык объектилерди курууга, жол салууга, эскилиги жеткен энергетика тутумун жаңылоого каражат тартыш болуп турганда, мамлекеттик жеке өнөктөштүк шартында иштөө маселени чечүүнүн туура жолу дейт талдоочулар. Кыргызстан мамлекеттик жеке өнөктөштүк ыкмасында иштөөдө алгачкы долбоорлорду ишке киргизип, тажрыйба топтогон айткан эксперттер инвесторлорду тартуу үчүн мыйзамга толуктоо киргизүү керек деген пикирде. Сейчас действует закон 2012 года. Азыркы колдонуудагы мыйзамда татаалдыктар бар. Себеби 2012-жылы мыйзам кабыл алынганда тажрыйба жок болчу. Азыр бара-бара иштей баштаганда кемчиликтер көрүнүп калды. Мындан улам пайдалуу шартта иштейм деген ишкерлер үчүн мамлекеттик жеке өнөктөштүк мыйзамында бир катар жол жоболор жеңилдетилип жатат. Документ учурда жогорку кеңештин кароосунда. Убакыттар кыскартылды. Мурун бүт техникалык, экономикалык негиздеме экономика министрлигинен экспертизадан өтчү. Биз азыр ал экспертизаны жокко чыгардык. Түз эле тендерлик комиссия керектүү мамлекеттик органдардан түзүлүп, ошол комиссия эле изилдеп чыгат. Мындай айтканда жеке инициатива деген пайда болду. Мыйзамга кирип жаткан бул шарттар мамлекеттик жеке өнөктөштүк шартында иштөө үчүн инвесторлорду тартууга дагы кенен жол ачат. Мамлекеттик жеке өнөктөштүктү өнүктүрүү борбору да ачылган турат. Бирок мыйзамдарды шайкеш келтирүү менен бирге ар бир мамлекеттик мекеме бизнес менен чогуу иш алып барганга аракеттениши керек дейт адистер. Нургүл Жумабекова, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук биринчи канал, Жума Кайрык.